Саламатсыздарбы, менин атым Узбаев Адилет, биология институтунун кызматкеримин, илимий академияга караштуу өсүмдүктөр дүйнөсү боюнча эксперт. Мен бүгүн ушул жана дары чөптөр боюнча айтып берейин дедим эле, кыскача маалымат берейин депчи. Биринчи эле ушу чайырдан баштагым келип турат. Бул чайырды уже 5-6 жылдан бери Кыргызстанда аябай чогултуп, жапайы жаратылышты чогултуп, тиги Индияга экспортко кетип атат да, бизденчи. Бирок айта турган нерсем ушу түз кетпей, ортодогу ортомчулар болуп, анан баасы кичине арзан болуп атат деп угуп атабыз да. Мисалы, бир чайыр, бир жетилген чайыр бир 300-500 грамм берет экен да. 1 килограмм чайыр баасы биздин баа менен $50 $100 чейин ушундай алат экен да. А биз тиги маалыматтарды чогултсак, Индияда бул баа 3 эсе 4 эсе кымбат экен да. Ушул жагынан бир маселени көтөрүш керек болуп атат. Бул бир. Экинчиден, жана чогултуу боюнча ушуну чогултуп атып, уже тиги түгөнүп баштады да биздин жапайы жаратылышчы. Анан биз бул өсүмдүктөргө биз тиги мораторий жаралаганбыз. Ошого карабай кээ бир ушу чогултуп аткандар болбой эле чогултуп атат да, ушуну бирдеме кылып бир сактап калбасак ушундай терс көрүнүштөр болуп атат да. Мисалы, могул сүрөттө мына жайына өсүп аткан чайырды көрүп атасыңар. Азыр бул чайырдын баарын уже жуукта терип салган. Эми жок дегенде тиги үрөнгө анча мынча калыш керек да, кайра көбөйүш үчүнчү. Бул бир. Экинчиден, тиги жанагы эндикти алалы. Эндикти дагы маселеси деле ушундай. Муну деле түгөтүп бүтүштү. Мораторийге карабай былтыр тиги чаткалдан чогултуп, кар көчкүнүнүн астында калып, ушундай кырсыкка учурады, ушул эндикти чогултабыз деп. Бул эндикти дагы Кытай алат экен, тиги Корея алат экен, кыскасы тиги косметикага алат экен деп угуп атабыз, өтө кымбат өсүмдүк экен. Үчүнчү, могу пияз, афлатун пиязы дейт, бул Эмиратка кетчү өсүмдүк экен. Муну арабтар жакшы көрөт экен, бул дагы өтө кымбат баада кетип атат. Анан биздин ошо коңгуроо какканыбыз эле ушинтип эле жапайы жаратылышты талкалай бербей, ушуну биз тиги өстүрбөйлү, өзүбүз өстүрүп, тиги жер айдап өстүрүп дегендейчи. Ошондой эксперимент жүргүзүп, биздин лаборатория бар, тиги дары өсүмдүктөр лабораториясы. Ошол лабораториянын күчү менен изилдеп, ушу чайыр каякта өсөт, жапайы жаратылыштачы. Анан каяка айдасак болот деген иштерди жүргүзүп атабыз. Муну ошо Баткенден, анан Оштон келип эле үзүлүп калат экен дагы. Чүйгө келгенде, тиги түндүккөчү, чүйдөн граница бүтөр менен казактар да кайра өсүп баштап атат да. Анан биз тиги гербарийянын китептерди окуп атып, чүйдө деле өсөт экен деген тыянакка келип, үрөөндөрдү чогултуп келип, ошо чүйгө отургузуп көрдүк. 1,5 жыл болуп калды. Жакшы өсүп атат, жакшы. Сонун өсүп атат. Ушу тамыры 30 сантиметр болуп калды. Мунун жакшы жери, бул чайырды сугарбайсың. Сугат маселесинин буга кереги жок. Экинчиден, муну отобойсуң. Бул өзү эле өсөт да. Эң сонун биздин бир өсүмдүк болуп атат да. Ушуну көңүл бурса, өкмөтпү, кимби, ушул боюнча иштерди аткарсак, бул ушул өсүмдүктөр бизге көп пайда түшүрчү өсүмдүктөр.